Баланын тилиндеги көйгөйлөрдү кайсы көнүгүүлөрдү жасоо менен билүүгө болот? Биринчи күрөкчө. Тилди боош кенен кылып төмөнкү эриндерге жаткызабыз. Гипертонуста тил дирилдеп, тайгаланып түшүп калат. Гипертонуста тилди боош кыла албай, тил ичке болуп калат. Экинчиси чыны. Бала тилин алдыга чыгарып, тилдин каптал четтерин көтөрүп, ортосун чыныга окшоп чуңкур кылат. Бала тилинин четтерин көтөрө албай, чыны формасы сакталбаса, гипотонус. Ал эми чыны курч, тил катуу болсо, гипертонус болот. Үчүнчүсү селкинчек. Бала тилин өйдөгө, мурдун көздөй көтөрүп, ээкти карай ылдыйга түшүрөт. Эгерде кыймыл жай жана амплитудада кичине болсо, гипотонус. Ал эми тескерисинче кыймыл тез, катуу, эркин эместе болсо, гипертонус болот. Гипотонус жана гипертонус боюнча кийинки видеолордон биле аласыздар.